Кыргызстандагы калктын 54,4% жашоо шартына канааттанат. Наразы болгондор 43%га көп. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция эл арасында жүргүзгөн сурамжылоодон ушундай таянак чыгарды. Жашоого канаат кылгандардын эң көбү Баткенде, андан соң Ош шаарында жашашат. Бишкек шаарында наразы пикирлер басымдуураак. 22 апрелден 2 майга чейин жүргүзгөн сурамжылоодогу жоопторго ылайык жарандардын 6,1% өлкөсүнөн кетүүнү пландайт. Алар 39 жашка чейинкилер. Эркектерге караганда аялдар көп. Башка өлкөгө көчүп кетүүнү каалагандар өнүккөн өлкөлөрдөгү жетишкендиктер менен Кыргызстандагы жагдайды салыштырышкан. Алар чет мамлекетке кетип калган тууган тааныштарынын жашоосу жакшырганын айтышкан. Сурамжылоонун жыйынтыгынын дагы бир пунктуна ылайык чет мамлекеттерге көчүп кеткендердин 5-тен 1 Кыргызстанга кайтып келген.